Саламатсызбы? Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Талант Мамытов Ак үйгө кайра тосмо койдурууга тапшырма берди. Элдин үнүн угабыз, эл үчүн өлөбүз, эл эле эл дегендер эми кайра тетири сүйлөй баштады. Ак үйдүн тосмосун алдырмыш болуп, элди убактылуу алдашкан экен. Спикер Талант Мамытов тосмону алдырганына өкүнүп, депутаттар машина токтотконго орун таппай иштен кечигип жатканын айтып, кайра тосмо койдурууга протоколдук тапшырма бергенин билдирди. Депутаттар эмне ишке өз убагында чыгабы, же баары тегиз ишке келип иштеп жатышабы? Машинасын койгусу келсе түшкө чейин уктабай, эл катары эрте келсин ишке. Элди эмитен эле алдай баштагандары жакшылыкка алып келбейт, же деп көнүшкөн экен. Түшкө чейин уктап, түштөн кийин ишке келсе парковка даяр болуп. Керек болсо азыркы жогорку кеңеш 1 жылдан бери карапайым элдин эсебинен мыйзамсыз айлык алып олтурушат. Шаар боюнча парковка деген маселе өтө актуалдуу экенин Талант Мамытов билбейби? Карапайым элдин баарысы эле машина токтотконго жай жок, кыйналышат. Анысы аз келгенсип көчөнүн баарын жаап, баардык кыймылды токтоттуруп туруп, майынын коштоосунда зуулдап өтүп кеткен спикер сыяктуулар үчүн да иштеринен кечиккендер бар. Булак опер чекиткейжи. Марипов Райымкуловдун кишисин кызматка койбой койгонум чын. Жогорку кеңештин кезектеги жыйынында министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов депутаттарды кадр саясатына кийлигишип жүдөтпөөсүн айтты. Депутаттар ар кайсы кызматка өз кишисин сунуштайт, аткара албаса мени жаман көрүшөт. Ким жаман, мен жаман болуудамын. Ишти талап кылсаңар кадр маселесине аралашпагыла да. Мына Бактыбек Гемелович өзүнүн адамын Панфилов районунун орун басарлыгына коюп берди деле. Колумдан келбеди. Эми мени жаман көрүүдө, деди Марипов. Мариповго ал киши сынактардан өткөн, кызматка кандай дайындап атасыңар белгисиз деп жооп кайтарган Бактыбек Райымкулов Мариповдон кызмат сураганын төгүндөгөн жок. Булак Мир 24 чекиткейжи. Учурда эстегенимди гана какшып, минуска түшүп калган казына менен ушунча жакшы иштерди баштайт белек. Эгерде эски бийлик менен кете бергенде азыр пенсия айлыкты жада калса орду менен ала албай, бирибиздин жөнүбүздү бирибиз жеп олтурмакпыз. Шүгүр дебейлиби? Сабиз кымбат дейсиңер, айылдарды кыдырып көргүлөчү, көбүнүн короосунан куурай басып жатат. 2 кашык сабиздин уругун эгип койсо болот беле. Шалпактап болбогон акчага аянтта айланып кыйкырбай, короо иштетсеңер болмок да. Же эмне аны да президент барып айдап эгип сугарып берсинби? Унгандардын короосу менен кыргыздардын короосун салыштырсаңар, мандем элде, бизде жалкообуз. Азыр мурункудай жеп ичкенге болбой калган үчүн ызылдап жатышат көпчүлүк. Өлбөйбүз, чыдайбыз. Бир аз чыдасак, азыркы башталып жаткан иш-чаралар, долбоорлор толук ишке киришкенде айлык, пенсиялар да көтөрүлүп баштайт. Эң негизгиси ага чейин чыдашыбыз керек. Көнгөнбүз, бири-бирибизди тытып жеп оокат кылганга. Азыр ошол система толук болбосо да аздап жоюлуп, көбүбүз шабашкасы жок, жалаң айлыкка олтуруп калганыбыз үчүн гана кокуйлап жатабыз. Чыдайбыз, чыдашыбыз керек, артка жол жок. Эски системадан Кудай сактасын. Президентибиз Садыр Жапаровдун бардык демилгесин колдойбуз жана ишенебиз. Бактыгүл Иманбек кызы. Кубанычбек Исабеков Акаевдин ооз-2 тапшырмасы менен Бирштейн кыргыздын 1,5 тоннага жакын алтын көкүмүн 9 рейс менен Швейцарияга ташып кеткен. Менин оюмча, Бирштейндин башкы максаты кандай гана жолдор менен болбосун, кумтөр алтын кенен колго алуу болгон. Муну легендарлуу парламенттин депутаттык комиссиясы дагы тастыктап, Сиабека менен Камеко фирмалары алар бир эле компания экендиги, өз ара тыгыз байланышып жана биримдикте келип алышып, кумтөр алтын кенин иштетүүнү далдалчы фирма Камекага берүү, кыргыз өкмөтүнүн макулдугун алууга жетишкендиги. Булак стенографиялык отчеттон деген тыянак чыгарат. Аскар Акаевдин ишенимине кирген Борис мырза биздин өлкөбүздөн өзүнүн самолету менен 1 тонна 634 килограмм 31 грамм таза алтынды ташып чыгып кетишкен. Кыргызстанда алтын иштетүү саясатында коррупциялык бурулуш жылдардын башаты болгон десем жаңылышпаймын. Ал эми эл ишенимине арзып президент болгон Акаевдин өлкөдөгү кен байлыктардын таланып толонушуна негизги салган кылмышын нар көтөргүз. Ошол учурда ар кандай куру убадаларды берип жүрүп, бийликтин койнуна киришти билген. Алтын өндүрүшүнүн аасын билбеген далдалчы ортомчу Бирштейн кыргыздын 1,5 тоннага жакын алтын көкүмүн 9 рейс менен Швейцарияга ташып кетүүгө үлгүргөн. Бул баалуу продукция өкмөттүн макулдугу жок эле президент Акаевдин ооз-2 тапшырмасы менен ташылып кеткен.
Ал кездеги легендарлуу парламенттин депутаты Турдакын Усубалиев алтын маселеси боюнча катуу маселелерди койгон. Ал эми Шергазы Мамбетов башкарган депутаттык комиссия иликтеп чыгып өтө олуттуу фактыларды таап чыгышкан. Маселен, эч кандай бажы жана башка тийиштүү төлөмдөрдү төлөбөй менчик самолету менен ташылып кеткен алтындын күкүмү аффинаждалып Кыргызстанга кайра ташылып келбей Сиабекага таандык. Вика компаниясы аркылуу Бриштейндин Швейцариядагы Индоцуэц банкында 1,634,315 грамм алтын сакталат. Ошондогу депутаттык комиссиянын тыянагы боюнча ар бир жөнөтүлгөн партиядан алтындын күкүмүнөн 10 килограммга жакын алтын дайынсыз жок болгонун тактап чыгышкан. Мына ушул маселе боюнча Жогорку кеңештин жыйынында сураганда Кыргыз алтындын андагы президенти Жогорку кеңештин депутаты Дастан Сарыгулов 60 килограмм жетпей калганы, бизде тараза иштебей калып, КРАЗдын кузовуна канча батат, ошону менен эсептегенбиз, разница бар деп оңой эле кутулуп кеткен. Бул иш боюнча убагында Сарыгулов баш болгон жетекчилердин бириси дагы жоопкерчиликке тартылган эмес. Эми Вика компаниясы тууралуу кыскача айта кетели. Бул Цюрихте катталган ишкана, анын башында Бриштейн отурган. Легендарлуу парламенттин депутаттык комиссиясынын корутундусу боюнча аталган компаниянын 90% Кыргызстандын үлүшүнө тиешелүү деп айтылат. Мына ушул жерде бир калтак бардай окурман. Себеби Кыргыз өкмөтүнүн башчысы Чыңгышев Бриштейндин Швейцариядагы Вико компаниясынын директорлор кеңешинин башкармалыгына чектелбеген мөөнөткө мүчөсү болуп шайланат. Эмне үчүн өкмөт башчысы болгондагы чет өлкөдөгү жеке менчик компаниянын директорлор кеңешинин башкармалыгына мүчө болууга кызыктуу экен. Анда эмесе парламенттик комиссиянын стенографиялык отчетуна көңүл буралы. Өкмөттүн атайын токтому жок. Ошентип эгемендүү мамлекеттин өкмөтүн башкарган адам Бриштейндин жеке компаниясынын чиновниги болуп калган. Ага өзүңүздөр баа бересиздер. Бул кандай? Бир сөз менен айтканда, Кыргызстандын өкмөт башчысы Чыңгышев Бриштейндин кол алдындагы жооптуу кызматкери болуп калдыбы? Же айлыгы көп ишканага азгырылдыбы? Эми Бриштейндин көзүн кызаткан Кумтөргө келели. Кыргызстандын кен байлыктарын көзүнө арткан Сиабеканын артынан өлкөнүн экономикалык айдыңында Камека компаниясы пайда болот. Айрым маалыматтарга караганда, Кумтөргө барчы жолдун арыгын дал ушул Сиабека чаап келген. Чынында Камекадан башка компаниялардан дагы кен байлыкты иштетүү боюнча сунуштар түшүп турган. Маселен, Grindberg Production Corporation компаниясы Кумтөр кенин иштетүүдө Кыргызстанга 80%, фирмага 20% менен концессияга берүү сунушун билдиришкен. Менимче, бул жакшы сунуш болгон. Ал гана эмес, ошол учурда Кыргыз алтындын башчысы Жогорку кеңештин депутаты Дастан Сарыгулов парламентте маселе көтөрүп Камеканы колдобоого чакырат. Камека андай деле крутой эмес, уран боюнча иштейт. Биз менен өтө чоң фирмалар иштешебиз деп жатышат. Мисалы, британский Артизес. Граждандык долгун катары суранам өкмөттөн, Жогорку кеңештен, Аскар Акаевичтен воздержаться от ратификации соглашений с Камекой деп агынан жарылган. Камека боюнча Дастан Исмаиловичтин бул сунушу дагы суу кечпей калат. Өкүнүчтүүсү, Дастан мырза арадан 2-3 ай өтпөй Канадага барып келгенден кийин теңирден тескери сүйлөп, кылымдын аферасын колдоп баштайт. Ал гана эмес, КРАЗдын кузову менен өлчөп чет өлкөгө алтын ташыган Сарыгулов Кумтөрдөгү алтын ылгоочу комбинатты курууда канадалык компания долбоордо каралган суммадан бир канча ашык каражат коротконуна кайыл болуп, көзүн жумуп Кыргызстанда 175 миллион 600 миң доллар төлөмөр кылып койгон. Ошентип Сиабека таптап жүргөн компания Кыргызстанга келет. Аныгы премьер-министр Турсунбек Чыгышев Бриштейндин компаниясынын директорлор кеңешинин башкармалыгына мүчөлүгүнө дайындалгандан кийин 92-жылдын 4-декабрында Кумтөр кенин канадалык Камека фирмасына берүү жөнүндөгү генералдык келишимге Кыргызстандын өкмөт үйүндө эмес, алыскы Канаданын Торонто шаарында кол коет. Жогорудагы Дастан Сарыгулов агынан жарылгандай, Сиабека компаниясы дүйнөдөгү уранды иштетүү боюнча 2-чи орунду ээлеген ишкана экен. Ал эч качан алтын өндүрүшү менен иштебептир. Бриштейндин Сиабека фирмасынын шарапаты менен келген Камека компаниясы Акаевдик бийликтин койнуна кирип, кылымдын аферасына айлана турган Кумтөр алтын кенин иштетүү тилегине акыры жетет. Тагыраак айтканда, Сиабека менен Камека эжесиңди десек жарашат. Ал эми ошондогу өкмөт башчысы дагы Камеканы Сиабека сунуш кылганын моюнга алган. Камека дейбизби, Бриштейн дейбизби, алардын шылуундугу ушундан билиңиз. Алтындын өндүрүшү боюнча бир күн иштебеген компания эч кандай тендерге катышпай, кыргыз мыйзамын тебелеп тепсеп, Кыргызстандын өкмөтү менен мандемдүү келишим түзгөн.
Булак Назар News чекит KG.